Ош областынын Кара Суу районундагы шахтада көмүр казуу менен алектенген балдардын каза болуу фактысы боюнча МАМ экотехинспекция жумушчу комиссия түздү. Адистер бул шахтада кен казууга тыюу салынганын аныкташты. Объекттин территориясы курчук алыныш керек болчу. Мындан башка дагы мыйзам бузуулар табылды. Кылмыш ишин козгоо маселеси чечилүүдө. Кыргызстанда көптөгөн көл жана өзөн суулары бар. Бирок мекенибиздин Суу маселелери институтунун илимий адистери бул бүт дүйнөнү кооптондуруп жаткан жана өлкөбүздөгү төнүп бараткан суу ресурстарын сактап кала албайт деп эсептешүүдө. Кээ бир божомолдорго караганда таза суунун таңкыстыгы дүйнөдө ушул 100 жылдын аягында сезиле баштайт. Ошондуктан окумуштуу глецологдор мөңгүлөрдүн абалына тыкыр көңүл буруп жатышат. Ыстык көл областына болгон кезектеги экспедициянын алдын ала жыйынтыктары тууралуу кененирээк кийинки материалда. Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсү жөнүндөгү алкактык конвенциясынын алдын ала билдиргенине караганда 50-жылдарда глобалдык жылуулук мөңгүлөрдүн дээрлик 2 эсеге азайышына алып келген. Ал эми кылымдын соңунда мөңгүлөр таптакыр жок болушу мүмкүн. Азыр глобалдык климаттын өзгөрүү фонунда бизге жана аймактык деңгээлде байкоолор жүргүзүлүп жатат. Чындыгында температура жогорулап баратат. Бул өтө ыкчам болгондуктан анын жыйынтыгында тоңгон дарыя суу бассейндери жана муз катмарлары кыскарууда. Биз кичинекей мөңгүлөрү бар өзөн сууларга байкоо жүргүздүк. Алар азыр дээрлик жоголду. Мөңгүлөрдүн эриши циклдуу процесс. Анын кезектеги эриши чак эле. Бул жолу менен 150 жыл мурун башталган. Башкача айтканда адам баласынын бийик тоолорго кандайдыр бир чарба иштерин баштаар алдында болгон. Бирок бул жерде башкы ролду адам фактору ойноп жатат деп айтууга болбойт. Мөңгүлөрдүн акыркы учурда ыкчам эриши, анын ичинде Кыргызстанда бар, илим дүйнөсүндөгү адистерди тынчсыздандырууда. Ошондуктан өлкөбүздүн бийик тоолуу райондоруна сезондук экспедициялар жасалып турат. Анын курамында илимий кеңешчилер жана жакынкы чет өлкөнүн эксперттери кирген. Алдын ала изилдөөлөрдүн жыйынтыктарына караганда, мөңгүлөрдүн эрүү себеби техногендик мүнөздө эмес, табигый өзгөрүүлөрдүн улам экендигин Орусиянын илимий консультанттары айтышууда. Бул процесс чындыгында эле акыркы учурларда ыкчамдады. Бирок дал ушундай картина жер жүзүнүн бардык тоолуу райондорунда болууда. Мындан Тянь-Шаньдагы четте калган жери жок. Бирок бул кандайдыр бир жерге таандык өндүрүш объектилеринин же адамдардын ишмердүүлүгүнө байланыштуу эмес. Мунун баарынын глобалдык себеби бар. Алар ааламдык мыйзам ченемдүүлүккө байланышкан табигый циклдүүлүк. Ага эч ким эч нерсе кыла албайт. Адам баласынын буга кийлигишүүсү дагы мүмкүн эмес. Кыргызстанда мөңгүлөр темасын салттуу түрдө бийик тоодон алтын өндүргөн эң ийри Кумтөр тоо кен компаниясынын ишмердүүлүгүнө байланыштырышат. Жакында эле бул ишкана мөңгүлөрдү жеп жоготуп жана өлкөбүздүн суу запастарынын булагы азайып бараткандыгына күнөөлөөгө аракеттеништи. Бирок тоо кен секторунун адистеринин айтымында бул маселе качан гана иш өлкөбүздүн эң маанилүү стратегиялык объектилерине келгенде боло келчү саясий мүнөздөмө экендигин белгилешти. Биздин суу маселелери институтунун программасы аркылуу жүздөгөн мониторинг чындыгында эле мөңгүлөрдүн азайып бараткандыгын көрсөтүүдө. Бирок Кумтөр комбинатынын таасири болбогон пайызда, эң төмөнкү кичинекей 100% үлүштө болууда. Анын үстүндө бүт дүйнө жүзү эксперттери кабыл алган жана бардык экологиялык нормаларды, коопсуздук техниканы сактоого толук жоопкерчилик менен мамиле кылган бул компанияны айлана чөйрөгө көңүл кош мамиле жасоодо деп күнөө койгонго аракет жасагандар таң калыштуу. Техногенное воздействие. Азыр кайтып жатышкан Кумтөр тууралуу техногендик таасири бар деген туура эмес. Эч кандай андай болгон жок. Анын үстүнө кен жери жана турак жай конушу суу менен камсыз кылууга дагы сууну Петров көлүнөн алышат. Башкача айтканда алар деңгээл жана көлөмүн төмөндөтүшүүдө. Алардын атайын кызматы плотинанын абалын жиреп кетүү коопсуздугун көзөмөлдөп турушат. Биздин институт Кумтөр бул планда аларга тиешелүү нерселердин бардыгын жасашып, ал жерде түзүлгөн абалды өзүнөн өзү ташып кетпешине жол бербей келаткандыгын көрүп жатабыз. Суунун тазалоо, сууну ташып кетүү коопсуздук жана мөңгүлөрдүн абалын байкоо жүргүзөбүз. Ошондуктан климаттык фактор техногендик абалдан артыкчылык кылып жатат деген жыйынтыкка келдик. Акыркы учурда эмнегедир мөңгүлөрдүн эришин Кумтөрдүн өндүрүш ишмердүүлүгү контекстинде кароо кабыл алынган. Бирок глецолог адистердин башка райондордогу мөңгүлөрдүн үстүңкү бөлүгүнө жасаган байкоолоруна караганда алардын азайышынын жалпы тенденциясы аныкталган. Ага бул жолу дагы кен жерине чыккан окумуштуулар өз көздөрү менен көрүп ынанышты.
Например, вот ледники, которые Мисалы күмтөргө жакын жайланышкан мөңгүлөргө караганда чоң котур, ашу тор мөңгүлөрү ыкчам ээрип келатат. Алардын тездеп эришинин себеби күндүн радиациясы көп чагылып жатат. Ошондуктан табигый түрдө көбүрөөк ээрип баратат. Объективдүү себептер менен бул түздөн түз климаттык фактор болууда. Эмесе илимий эксперттер тобунун изилдөөлөрүнүн алдын ала жыйынтыктарына караганда Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн эришинин биринчи себеби бул техногендик таасирлер эмес, климаттык өзгөрүүлөрдөн улам экендиги аныкталды. Эгер андай болгон күндө да эртең төмөнкү өлчөмдө алар мөңгүлөрдүн эришине жана суу запастарынын түгөнүшүнө чоң таасир бере албайт. Өлкөбүздүн толуу райондоруна климаттык өзгөрүүлөрдүн мониторинги уланууда. Окумуштуулар тобу ноябрь айында Ысык көл облусунда кезектеги экспедицияга жөнөштү. Ал эми айдын аягында республиканын Улуттук илимдер академиясынын гидроэнергетика жана суу маселелери институту мөңгүлөр боюнча изилдөөлөрдүн жыйынтыгын өкмөттүн деңгээлинде расмий түрдө жарыяламакчы.